Согуш. Кан күйгөн согуш. Адам напсисинен алмыстактан бери токтобогон согуш. Жоготуулар, көз жаштар, күйүткө күйгөн күндөр. Алдуусу алсызын басынтып, үстөмдүк кылуу. Тынчтык үчүн, келечек муун үчүн мекен чегин коргоо эр жигиттин эң башкы милдети. Башты канжыгага байлап, окко төшүн тоскон эчендеген кыраандар өттү. Өткөнгө сереп салсак, 20-кылым илим-билимде, техникада, искусстводо эчендеген жетишкендиктерге ээ болуп, ааламды чарк айланып космоско учту. Ошону менен бирге кандуу кагылыштарга, орду толгус жоготууларга да кез келди. Адам баласы үчүн тынчтыктан өткөн бакыт жок. Бирок адам пенде ар кыл кыялга ээ. Бири согушту эңсесе, бири тынчтыкты самап. Zaman өз нугунда эле өтүп атты. Анан эле бир үй бүлөдөй болгон улуу империя кыйрады. Мына дал ошол 15 мамлекет өз арбайын соккон сааттарда чек ара көйгөйү жаралды. Өз карандыксыз мамлекеттердин шериктештигине айланган ар бир өлкө өзүлөрүнүн куралдуу күчтөрүн чыңдоого алек болгону менен каржылык каатчылыктан улам баары бир Россия Федерациясынын колдоосуна таянууга мажбур эле. Жана да азыр да таянууга муктажбыз. Ата журтту аман сактоо үчүн мекен чегин тыкыр көзөмөлгө алуу кажет. Коңшу мамлекеттин чек арасында көйгөй жаралаарынан эч кабарыбыз жок, тынч тирилик өтүп аткан. Жыл. Коңшулаш Тажикстан Республикасында авал күн санап курчуй баштады. Өз ара бийлик талаштан айынан өлкөдө жаңжал жаралып, бейпил турмуш кечирген элдин башына бүлүк түштү. Эгемендикке жеткен Тажикстандын ичинде бадакшандыктар, гиссарлыктар жана гармдыктар деп бөлүнүшүп, бийликке ээлик кылуу үчүн кандар төгүлө баштады. Коңшу өлкөдө Тажикстан Демократиялык партиясы менен расмий бийликке каршы чыккан Ислам кайра жаралуу партиясынын ортосундагы пикир келишпестиктерден жана ага кошумча күчтөрдүн айынан 1992 жылдан 1997 жылга чейинки 5 жыл аралыгында 1 миллиондой адам үй жайынан, мал мүлкүнөн ажырап, көптөрү мекенинен оолак кетүүгө аргасыз болушкан. Маалыматтарга караганда, бул согуштан Тажикстанда 150 миңдей адам өлүмгө учураган. Ынтымактан кетип,
ыдырап аткан чакта ыңгайлуу учурдан пайдаланып, Афганистандан ашынган диний согушчан аскерлер чек ара аркылуу Баңгизатын айлантуу, өз мүддөөлөрүн ишке ашырууну көздөштү. Бул акыры келип чоң коркунучту жаратары белгилүү болчу. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автономиялуу облусунун борбору саналган Мургап, Афганистандын чек арасы менен чектешкендиктен тынчтыкты сактоо кажет деген тилекте Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнөн турган жоокерлер келишим негизинде кооптуу аймакка жөнөтүлдү. Тажикстанга 1995 февраль 4 февральда кеткенбиз. Дополнительный болуп. Ошондо биздикин баягы скрытно алып кеткен убагында. Не дегенде баягы биз дополнительный казак батальонуна бармак болчук. Биз ошондо түндөп Манас аэропортунан алып кеткен. Таңгамал ошондо түндө алып кетти. Биз Ошский бригадка бардык. Бригадтан зилдар менен калп айтпасам бир 70 зилдай кеттик. Ошондо 200 бала кеткенбиз бүт комплектациясы менен. 1992 жылдын сентябрь айынын орто ченинде алгач Оштогу аскердик бөлүктөн жоокерлерибиз Тажикстандын чек арасын коргоого алууга жөнөтүлдү. Ал эми расмий маалыматта 1993 жылдан тартып Кыргызстан Афганистан менен чектешкен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын турукташтыруу тууралуу КМШ өлкөлөрүнүн кеңешинин чечими чыккандан соң жиберилген деле. Памирдин асман тиреген тоолору, кышкы ызгаар жана кыйын кезеңди баштарынан кечирген эр жүрөк жоокерлер. Шамбадых болсун деп жаңы ачтык да, ошондо жаңы бардык. Барсак эми кышында аяк Памир деген Памирда Горный Бадахшан абдан суук экен. Февраль айы бир тажиктин үйүнө барып чыштап коюшту. Анан аякта бир ай жазга чейин почти 1-2 ай тажиктин үйүндө жашадык. Аерде турдук. Анан үйдө чыктык. Үйдөнкү пост кылып жазадык. Аяктан анан кийин кышында эми абдан суук, тизеден үйдө кар, условия деген жок. Күн суук. Балдар абдан кыйналышты, оорушту, баарыбыз ооруп чыктык. Андан кийин 3-чү пост деп Шамбадыктын эң ошол тоонун үстүнө айыл жанында болчу. Ошол постту жазадык, блиндажын кастык. Тажикстан менен Ооганстандын чек арасы аркылуу аккан Пянш дайрасын көзөмөлгө алган Россия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жоокерлери дайрадан бери карай эч кимди өткөрбөй душмандарды акмалоого тийиш эле. Тынчтыкты орнотуучулар катары кызмат өтөгөн жоокерлерибиз дайранын ар көйүзүндөгү маджахеттердин тынчтыкты бузуп бери карай ок аткылашканына да чыдоого акылуу болчу. Случайно ар көйүстөн бизде эми тревога айына бир 2-3 жолу болуп турду да. Эми ар көйүстө ал жакта өзүңөр билгендей апийимдин мекени, ал жакта ошону чегип алгандан кийин аткылайт ар көйүстөн. Анан бизде тревога, ар көйүстө автомат атылса бизде обязательно тревога болот. Эми алар дагы чымчык атып аткан жери жок да, алар жөн адамдар эмес, алар террористтер, аткылайт. Бизден дагы канчалаган балдар ошол жерде кайтыш болуп кетишти. Анткени жогору жактан командачылыктан буйрук келмейинче таштын арасында башың корголоп чыдоого мажбурсуң. Тынчтыкты орнотуучулар алгач озунуп ок чыгарбайт, тынчтыкты сактайт. Качан гана кырдаал чектен чыкканда асманга аткылап эскертип, алардын бери көздөй өтүшүнө тоскоолдук кылуу парыз. Бизде ошол ЗИЧ деген постто түнү менен нападение болгон. Алардын ушу максаты кайсы бир убактарда өздөрүнүн бир определенный убактарында өтүш, дарыядан өтүү коркунучу болот. Ошол убакка биздин ошо ЗИЧ деген постто, ЗИЧ, ошол постто 2 сааттан ашык атышуу болгон.
жерден өзүбүздүн жоготуу болгон биз барган учурда эми орустар менен чогуу болгондуктан усиление келгичекти ошол жерде өздөрүнүн оборонасын коргоп калганда андан кийин ошо көрдүк афгандардын кандайдыр бир өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн бир нерсе ташып өткөнү издери болду, бирок өздөрүнүн эмесин калтырган жок да, ушундай учурлар болду. Пянш дайрасы кышкысын муз болуп тоңгон кезде душмандар үчүн чек араны бузуп кирүүгө ыңгайлуу жагдай жаралат. Биздин жоокерлер Пянш дайрасынан бери көздөй эч кимди өткөрбөй өз өмүрлөрүн тоокелге салышты. Түндө биз дагы ошол күнү жакшы уктабай ойноп атканбыз да, балдар менен баягы ичте ойноп, ушу кийимибиз жок эле, майкачан. Анан бир күн бир убакытта даратканага баргы келип, даратканага чыксам, бизде часовой ошол жерде команда берип атыптыр бирөөнө. Стой кто идет, стой стреляет болду деп. Ошол сөздү укпай тиги тажиктер көбүнчө орусча сүйлөйт. Алар деген не солдат, ты чё там, свои деп эле келатыптыр да. Анан как это свои? Своих не бывает за постом. Все по уставу деп. Анан мен сержант катары стой стрелять болду деп өзүмдү эметсем, тиги укпайт да келе атышат экөө, шагырак эле. Караңгы свет деген жок. Анан кийин бага жүгүрүп кирип эле кайрадан. Посту тревога көтөрдүм да. Пост вружо боевая тревога деп. Ошол жерде баа уктап аткан, кийими жок, кийимчендер баарыбыз чыгып эле анан баягы постторду ээлеп калдык. Бизде бир чоңураак, бизден кичине улуураак бала бар эле. Ахматов Аскат деген Ысык-Көлдөн болчу. Өзү мындай здоровый бала эле. Ошол өзү колго алып, снайперин анан айтты да, давай стой, стрелять буду, у нас друзей нету за постом деп. Анан болбой эле келе атышкан. Билбейбиз да ошондо караңгыда көрүнбөйт канча келе атканын. Анан кийин баягы автомат октоп туруп эле анан кийин трассирующий ок менен баштарынан өйдө атты. Атканда эле тигилер деп эле анан баягы жашынып калышты да, жерге жатып калышты. Анан СПШ деген пистолет бар, жанагы салют аткан. Ошо менен аттык, атканда эле эч ким көрүнбөйт уже. Баягы сүйлөп келаткан бизге экөөнүн үнүн уктук, бирок канча экенин билбейбиз. Ошолор кадимгидей жоголуп кетти. Тажик чек арасын коргоп, келечектин алдын алуу. Мекенден оолак, оор шартта аскердик милдетти так өтөө. Киндик кан тамган жер, ата мекен, айыл апа, чогуу өскөн тең туштар, сезимге үрөн сепкен махабат. Мына ушул баалуу нерселерге жоокерлер баам салып баркын аңдашты. Ушул ыйык нерселердин өзү тууралуу терең ойго батуунун өзү инсан катары калыптанууга өбөлбө. Өмүр менен өлүмдүн арасы канчалык? Жашоо деген эмне? Адам баласынын тирүүлүктү аткара турган милдеттери кандай? Айтор, эң башкысы баркка жетүү, баалай билүү. Кыргыз баягы тоо таштын арасында көнгөн эмес беле. Ошол сыяктуу жашадык, көрдүк, аш токту билдик. Күкүм нан эмне экен? Баягы 41-жылы, 45-жылы согуштагы катышкан чоң аталар айткан баягы күкүм нанды терип көрсөтүштү эле го. Биз ошол жерден күкүм нанын эмне экенин билип, анын баардыгын изучать эттик. Ошол турмуштарды көргөн үчүн мен азыркыга чейин ушул сыноодо болгон нерсенин баардыгын чагылдыртып, баягы өзүмдүн орто өзүмө пайда түштү, кичине аң сезим көтөрүлдү. Эмне деген согуш, эмне деген эмне баягы кырдаалдар бар экенин билип, азыр ушул убакка чейин мен билип көрдүм десем болот да. Тажик жергесинин тоолуу аймагында жоокерлерибиз айылдык тургундар менен ынтымакта болуп, керек учурда колдорунан келген жардамдарын да аяшпады. Тынчтыкты эңсеген, баштарынан далай апааттарды өткөргөн тажик айылдарындагы калктар үчүн бейпил турмуш бардыгынан бийик эле. Кышкы суук бир жактан жүдөтсө, жайкысын катуу шамал жүдөтүп, анан калса кийим-кече, тамак-аш, азык-түлүктүн тартыштыгы да аскерлерди ар кандай сыноолорго алды. Бирок биздин жоокерлер сынбады, моюн сунуп бербеди. Тескерисинче чыйралды, чыдамкайлыкка каныкты.
эшикте жамгыр жагаптыр түндө. Анан кийин бизде орус сержантыбыз бар эле, замком взвод. Ошол постто солдаттар менен турса, тоже подчиняться этпей бирөөлөр келип, анан баягы часовой команда берип, стой, кто идет стрелять буду десе, алар атышыптыр. Атканда эле баягы сержант коркуп кетип эле келип лейтенантыбызга айтып, лейтенант начальник поста. Ал болсо туруп эле эшикке чыгып туруп, анан кийин пост боевая тревога в ружье деп ал баягы абага ок атканда биз чочуп ойгонуп кеттик. Анда еще чатырда эле жашачу элек, ошо Афганистан жагына атайын түндө тревога боло бергенинен таш тизип койгонбуз, чоң забордой кылып, баягы октон кичине сактасын уктап аткан балдарды деп. Анан кийин биринчи болду, ошол биз тоже уктап аткан балдар кийими жок чыкты, жаан жаап атат. Анан кийин баягы караңгыда эми чындыгында балдар коркуп калат да. Өзүн өзү деле атып коюшу мүмкүн экен. Анан кийин бир жерге үйүлүп калдык бир тарапка. Анан кийин прапорщик чыгып кичине постторду бөлөлү деп, ал жерде фамилия менен айтылбайт, баягы 1, 2, 5, 20 деп айтылат да. Анан кийин ошентип сержанттардан тандап, анан мен из сержантского состава кто есть дегенде я деп мен мойнума алып, ошо бир 4-чү алыс пост бар эле, эң алыс. Ошондо эч ким жок экен, ошол жака бар деп, анан жаныма 2 солдатты эчтип алып, анан өзүбүздүн балдар байкабай атып албасын деп, анан жатып алып жүрмөлөп кетишке туура келди да ошол жакачы. Согуш деген согуш. Согуш жоготуусуз болбойт. Биздин жаткан казарманын жарымы ошентип эле көчкү жүрүп басып калды. Баягы эме ушундай ортосунан киргенде узун болчу жарымын басып калды. Мен ошондо мен барып жатайын деген ордума. Дагы бир каза болуп калган балабыз бар. Ошо разведротадан барган Белек деген жигит болчу, экөөбүз чогуу жатчыбыз. Ал биринчи командир отделение сержант болчу. Анан мен болгучу эле эми Кудайым ошондо сактаган экен, мени кантипиде бир канча мүнөттүн ичинде чай ичели деп ушул бир жигит, ошол жигитти мен азыр биле албай атам ким экенин. Аңча олой басып калды, эми ошондо жарык жок, бүт бары берки ойгонгонун бары атып чыктык сыртка, свет жок. Анан баягы жердин алдында кыйкыр көкүрүк болуп аткан эле кулагыбызга угулду. Душмандардын кол салууларынан жүздөп саналбаса да, КМШ мамлекеттеринин ичинен бул келишим негизинде аскердик милдет аткарып жүргөн коңшулаш мамлекеттердин жоокерлеринен окко учкандары болду. 7 машинада солдаттар бар элек. 2-чи машинада мен элем. Эң узак застава. 1-чи машина, 2-чисиде мен аугандардын Кабулдан келген патрулдары өтө курч баскынчылык, нападение кылып, орусча айтканда, кыргызча айтканда ошо баскынчылык күч менен көрсөтүп, атышы болуп, ошондо мага ок тийип, далыман тийип, могул жерден чыгып кетти. Могул жерден алдыга чыгып кеткен. Аларда английский снайпер өтө күчтүү куралдар экен. Анан мен өтө патриот сезим менен калган 1 жылдык кызматымды өтөйм деп барган элем. Ошентип ошол 15 сентябрь күнү мен кайра Душанбеге госпиталга учуп кеттим. Ар бир мүнөт кооптуу. Көз алдыңда кандай өзгөрүүлөр бар? Бул чегарачылардын милдетин да, тынчтыкты орнотуучулардын да башка эрежеси. 3 ай службалыгында внезапный нападение болуп постко мен бутуман ранение алдым 3 ай дегенде. Ошо мени Тажикстанга госпиталга алып кетишти. Bu yakta 6 ay jattım. İçeri su бар экен. Өлүм ар күнү ойдон чыкпай жашагандын өзү кандай оор. Кыш маалында биздин жаныбыздагы постко нападение болду. Ал кезде эми Кудайга шүгүр, Россиянын эмелери турчу, ал постто танкалары. Ошол кезде биз постторду укреплять этип, эки жагыбызды карап эметип калдык. Биздин балдар жеткичекти, уже Россиянын аскерлери биздин ошол жактагы бөлүктүү солдаттар менен уже арка өстөгү душмандарды атып жок кылышыптыр. Акыры жоокерлерибиз эңсеген күн да келди.
7 жылдык аралыкта Кыргызстандан 4000 чукул аскер Тажикстан менен Афганистан чегарасын коргоп келишкен. Эсимде калган осо Казачи посту, Казидех 2 постко чыгып жүрдүк. 2 жума отрядда, 2 жума постто. Кыйынчылык күндөрдү баштан деле өткөрдүк. Тажик-Афган чегарасын коргоп, тынчтыкты орнотууга эбегейсиз салым кошкон жоокерлерибиз өз милдеттерин өтөп мекенге кайтып келишкенде, мамлекет тарабынан жеңилдиктер каралган. Оор турмушту баштан өткөргөн жоокерлерге оорукана, дары-дармек, транспорт акылары, коммуналдык төлөмдөр сыяктуу бир катар жеңилдиктер бар эле. Тилекке каршы 2006 жылы бул жеңилдиктер жокко чыгарылып, Тажик-Афган чегарасын кайтарууга алып, тынчтыкты орноткон аскерлер таптакыр унутта калышты. Их права были нарушены, значит, восстановим. Это уже решение руководства страны. Но на сегодняшний день, конечно, ребята понимают, все понимают, что тяжело, когда после 3 революций, значит, экономики в Кыргызстане нету, денег нет. Может быть, ребята хотят хотя бы закон о ветеранах военно-вооруженных сил, хотя бы статус. Статус, значит, это что дает? Это значит уже все эти госорганы, губернаторы, акимы, директора школы, это все знают, что эти участники боевых действий, миротворцы, их могут приглашать в школы, приглашать на какие-то торжественные мероприятия, понимаете, чтобы уже в докладах руководства страны, министров, чтобы их отмечали. Пока статус. А потом уже, если в законе введут им статус, то потом уже правительство, уже по экономической возможности государства ежегодно потихонечку закладывать в бюджет им какие-то льготы. Но уже сейчас их знают. Вот, допустим, недавно была встреча наших ребят в Москве с президентом. Хотя до ноября, хотя ребята ему письмо передавали, да, когда он был исполняющий обязанности. А сейчас это же письмо повторно ему в Москве ребята передали. Жоокер деген жоокер. Ал чыдамкай, эр жүрөк, намыскөй жана мекенчил болууга тийиш. Ошондой оор күндөрдү чегара аймагында өткөргөн жоокерлер бир чети тагдырларына деле нааразы эмес. Анткени эсен соо элине кайтуунун өзүн зор бакыт деп санашат. Тажик-Афган чегарасында болгон жоокерлер өмүр жана тынчтык деген сөздөрдүн баркына жетип, ата журтка ак кызмат өтөө дегенди терең түшүнүшөт. Кыргызстандын атынан барганыбызга абдан бир чети сыймыктанам. Анткени багы Кыргыз өлкөсү өз эгемендүүлүгүн алгандан кийин биз дагы ушундай бир эмоция, ушундай бир көтөрүлдү, кызыктар болдук. Биздин Кыргызстан өлкөсү сырткы кошуна өлкөлөргө дагы кандайдыр бир тынчтыкты сактоочу катарына кирди деген максат менен баягы как биз ошол учурда контрактник болду, добровольец болду. Кыргызстан атынан баягы 1992 жылы приказдын немесинен, өкмөттүн буйругу менен барганыбызга до сих пор кызыгып, суктанып келем. Кандай болгон күндө да кайдыгер заманга туш келип, ата журт ооруп турган дал ошондой шартта коңшу өлкө аркылуу бизге да келечекте кедергисин тийгизчү кырсыктардын алдын алып, башыңарды канжыгага байлап, ак кызматты арнадыңар, жоокерлер. Адам бар нерсенин баркына жетпейт. Биз силердей эр жүрөк уулдарыбыздын да, элибиздин багына жаралган улут сыймыктарынын да баркына жете албадык. Кечиргиле. 30 жылдан бери ата журт, мекен, келечек муун деген ыйык түшүнүктөн куржалак калып, өлкөнү сормос аскартыккан ата бабалардын арбагын унутта калтырып, болочок муунду капарын алып да койбогон, жооптуу кызматтарды аркалап өз көмөчүнө гүл тартышкан кайрымсыз, паракор, ачкөз атка минерлердин курмандыгы болдуңар. Кечиргиле жоокерлер. Элибиздин багына жаралган эр жүрөк намыскөй уулдар. Баркыңарга жетиш үчүн же аларга ошол калайман заман түшкөн Тажик-Афган чегарасында силер сөзсүз окко учуп, анан баатыр аталышыңар керекпи? Айтор түшүнүксүз. Дал ушул суроо көңүлдесип көкөйдү десек. Tarıktan basıp kelgen joğu